Ош шаарында Нооруз майрамына карата уюштурулган маданий иш-чаралар Сүмөлөк ачуу аземи менен башталды. Каланын Борбордук аянтынын батыш тарабындагы бул жайда 20дан ашык чоң казанга асылган сүмөлөктө билим берүү мекемелери даярдашкан. Алар атайын эрежелер менен түнү менен сүмөлөк кайнатып, фестивалга катышып жатышат. Мына бул жерде көп дүйнөнүн картасы түшүрүлүптүр. Анан мына бул жерде ушу бала чакада балдарда боюнча ошон үчүн биз тилек кылып атабыз бул жерде. Кудай өмүр берип, ушу биздин балдарыбыз дүйнөнүн түркүн бурчтарында окуп атат. Бир эле бул университет. Ошол балдардын билимдүү, илимдүү болуп Кыргызстанга кызмат кылып, ушу жакшы Нооруз күнкү тилеген тилектер кылып, Кыргызстаны өнүккөн, өскөн мыкты мамлекеттердин катарына кошулсун деп мына ачып атабыз. Бардыгыбыздын ниетибиз жакшылык, элибизде токчулук болсо экен, жакшылык болсо экен, кырманыбыз толо болсун, корообуз малгат болсун, жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыгып, жылыбыз жакшы жыл болсун. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Не тилесеңиздер, Алла Таалам ошо каалаган тилегиңиздерди берсин. Заманыбыз тынч болсун. Албетте бүгүн Ош шаары күндөгүдөн башкача. Таң эртеден ырчы чоорчулар обон созуп, ыр күлкүлөр жаңырып турат. Келген конокторго акысыз сүмөлөктөр таркатылып, улуттук тамак аштын 80ден ашык түрлөрү көргөзмөгө коюлду. Биздин максатыбыз ошо өсүп келе жаткан жаш муундарга сүмөлөк деме кандай азык, кандай тамак, ал кандай жасалган, анын мааниси эмнеде, эмне үчүн ушул майрам сүмөлөксүз өтпөйт, сүмөлөк менен башталат деген чоң суроого өсүп келе жаткан жаш муундарыбызга сүмөлөктүн маани маңызын түшүндүрүү болуп эсептелет. Ал ортодо каланын Борбордук аянтында Нооруз 2023 деп аталган салтанаттуу иш-чара орун алды. Мында аянтка чогулган миңдеген тургундарга маданият кызматкерлери ыр сунуп, театрлаштырылган оюн-зоок тартууланды. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Назылбеков, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаардык кеңештин депутаттары катышты. Баарыбыздын ой тилегибиз бир: Кыргызстанды өнүктүрүү. Нақты сақтаған, салты сыйлаган 7 миллион меймандос, айкөл, кайрымдуу элибиз менен, айрыкча жасалма интеллектен да күчтүү, билимдүү жаштарыбыз менен мамлекетибизди өнүктүрөбүз. 7000 жылдык карт тарых бизден жөн эле артта калбаса керек. Өнүгүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуу үчүн эмгекке, тынчтыкка жана биримдикке чакырамын. Сүмөлөк жасагандарын ошол фестивалына бардык. Кол өнөрчүлөрдүн катарына барып көрүп келдик, баары менен таанышып. Анан биздин шаардыктарды келе бүгүнкү Нооруз майрамын куттуктап кетем. Эң биринчи кезекте ден соолук каалайм, өмүрлөр узун болсун. Биздин мамлекетибизде молчулук болсун, токчулук болсун, тынччылык болсун. Баардык жакшы нерсенин баары болсун. Ошондой эле Борбордук аянттын чыгыш тарабында боз үй тигилип, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери көргөзмөгө коюлду. Алар Ош облусунун алыскы аймактарынан жана Өзбекстандан келишкен. Уз чеберлер келген конокторго буюмдарынын тарыхын айтып, жасалуу ыкмаларын көргөзүп беришүүдө. Буларды ушу азыркы майда жаштар билбей калганынан ошолорду эжелерибиздин кол өнөрчүлүктөрүн жерге таштабай аздектеп, элге таанытып, ушинтип көргөзмөлөргө чыгып отурабыз. Энелерибизден үйрөнгөн каада салттарыбызды жоготпой, ар дайым жасап жүрөбүз да биз ушуларды колдон кол көткөн. Чыгаша быйыл жылдагыдан аз, дээрлик 50% аз болду. Себеп деген ошол үнөмдөө максатында болду. Анан калган ошол 50%га ошол Ош шаарындагы жалпы иш-чаралар уюштурулуп өткөрүлдү. Бегиле кетсек, маданий иш-чара кечке чейин уланып, Алымбек Датка эс алуу борборунда жыйынтыкталды. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.